Устаз, ар бир адам бактылуу болгусу келет. Жашы да, карысы да, шофёру да, мечиттеги имамы да. Бүт баары бактылуу болгусу келет. Бирок бактылуу болуш үчүн эмне кылыш керек? Туура айтасың, адам баласынын баары те эл башкарган ажоолордон баштап, те тоо башындагы койчуманга чейин бакытты издеп жүрөбүз. Бирок бакытты ар ким өзүнүн түшүнүгүнө, деңгээлине, түшүнүгүнө жараша ар жерден издеп жүрөт. Бир аалым айткан экен, эгерде бир саат бактылуу болгуң келсе, анда чуркап бар дагы бир аз уктап ал деген экен. Эгерде бир күн бактылуу болгуң келсе, баалык улоого чыкта баалуу бола деген экен. Эгерде сен бир жыл бактылуу болгуң келсе, анда бир кен иштет деген экен. Кен иштет, ушу байлыктап, кен чыгар, ошондо бир жыл бактылуу болсун деген экен. Эгерде бул дүйнөдө жашооңдо бактылуу болом десең, анда кайсы бир адамдарга жардам бер деп айткан экен. Адам бирөөгө жардам берсе, өзү кадимкидей жыргайт. Адам бирөөгө жардам берсе, кадимкидей көңүл көтөрүлөт. Бирөөгө бактылуулук тартууласаң, өзүң андан да чоң бактылуу болосуң. Бактылуулук өзү майда мурат нерселерден куралат. Эгерде мындай көз чаптырсаң, бакытка жетелей турган нерселер эч бири акчага сатылбайт. Баары бекер. Адам бактылуу болуусу келсе, кээ бир алымдар айтат, суу сыяктуу бол дейт. Суу сыяктуу жумшак бол. Суу сыяктуу даанышман бол, суу сыяктуу көңүл тапкыч бол. Сууну эгерде стаканга куйсаң, ошол стакандын көлөмүнө айланат. Тоолук пиялага куйсаң, тоолук пияланын көлөмүнө айланат. Ири-бири бакалашкага куйсаң, ошол ири-бири идиштин көлөмүнө айланат. Суу өзгөрөт. Ар идишке кайсыл тарапка куйсаң, ошондой өзгөрөт. Эгер бактылуу болгуң келсе, адамдар менен ар кимдин деңгээлине, илимине, билимине жараша ар кимге сени менен кандай мамиле кылышын кааласаң, сен ошондой мамиле кыл деп айтат кээ бир алымдар. Бактылуу болгуң келсе, эч качан өткөн күндөрдү, өткөн жаман күндөрдү эстебей дейт. Бактылуу болгуң келсе, ар дайым бүгүнкү күнүң менен жаша, келечектен көп ар нерсени ойлоп кайгыра бербе дейт. Бактылуу болгуң келсе, кечиримдүү бол дейт. Өч алган адам, кекчил адам эч качан бактылуу болбойт экен. Бактылуу адам кечиримдүү, бирөөгө кек сактабаган, жүрөгү таза, ою таза адам бактылуу болот экен. Бактылуу болгуң келсе, алдыңа койгон жакшы так даана максатың болсун дейт. Максатка жараша ийгилик болот дейт. Максатың болсо, илгери биздин баягы даанышмандар айткандай, адамдын күн сайын адам болуш кыйын дегендей, адамга ушу күн сайын мен адам болом, мен бир жылдан кийин могул ишке жетишим керек, 10 жылдан кийин могул жетишим керек, мен бактылуу болушум керек деп өзүнө максат койсо, ошондон адам бактылуу болот экен. Бактылуулуктун ошондой майда бурат эрежелери биз 4-5 эрежесин гана эскертип өттүк. Бактылуулук, мен ойлойм, ушулардан ушундай майда бурат нерселерден куралат. Алла разы болсун. Демек, бактылуулук деген ушул кичинекей нерселерди аткаруу менен чоң бир бакытка жетсек болот экен. Албетте. Алла разы болсун.